Assalamu алейкум. Бардык алам жараткан Аллах Таалага мактоолор болсун. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафага салам салаваттарды жолдоп, Насихат радиосунда жагымдуу маанай уктуруусун түз эфирде баштамакчыбыз. Бүгүн бизде конокто өзгөчө меймандардын дагы бири десек болот. Жамайка Токонова төкмө акын кыздарыбыздын бири бүгүн бизде конокто студияда. Кош келипсиң. Ассаламу алейкум. Маанайың кандай? Саламатсызбы? Абдан сонун. Кандай маанай менен келип алдыңыз? Жайдын ысык күнүндө дегенде. Абдан сонун маанай. Кудайга шүгүр. Кош келипсиз. Бизге сиз алгачкылардан десем деле жаңылышпасам керек. Аталарга арналган концерт негизи эле жок эсе болсо керек, бирок ошолордун биринчилерден болуп уюштурдуңуз да. Негизи ушул иш-чара убагында да чакырганга аракет кылдым эле, бирок ага да мүмкүнчүлүк болбой калды. Бүгүн чакырдык. Негизи эле ушул концертиңиз тууралуу, чыгармачылык тууралуу бир сөз кылуу үчүн атайын чакырганбыз. Анда ошол иш-чара тууралуу анда сөз баштасак. Ал иш-чара негизинен биз жаш акындар тобунан айтышкер тобу деп өзүнчө чогулуп, анан ар кандай тематикада элге бир тарбиялык сабактарды, концерттерди уюштуруп жүрөбүз. Буга чейин бир нече концерттерди өткөзгөнбүз ошондой айтыштын аркасы менен. Айтыш концерт деп театралдык сценарий менен аймактарды кыдырганбыз. Бул негизинен 2015-жылдан башталган. Анан кийин 2019-20 жылдары ковидтен улам бир аз тыным алып калганбыз. Ошону улап быйылкы жылдын башында март айында Майра апабыз менен Акжол байкебизди эскерип бир концерт коюшкан агаларыбыз. Андан кийин ошо май айында деп энелерге арнап концерт коелук дегенбиз. Негизи энелердин күнү эмеспи? Анан ойлонуп отурсак бүт бардык эле апакем, энекем деп концерт коюшат экен, бирок биз аталарды бир эстеп коелучу, аталардын деле кадыры баркын, даңазалайлычы, сөөгү агарсын деп анан Атакебай аталыштагы айтыш уюштурганбыз. Кандай өттү элдер кабыл алуусу? Мен Майра Керим кызынын эскерүүсүнө барганбыз. Зал толуу аябай сонун болгон да, анан негизи эле ушул айтыштарга элдердин кабыл алуусу аябай жакшы да, жылдан жылга өсүп келе жатат десек да болот да. Анан ушу кабыл алуусу кандай болду? 2015-2016 жылдардан тарта элдин айтышка болгон кызыгуусу аябай күч да. Көрөрмандары өзгөчө жаштар арасында көп. Буга чейин биздин агаларыбыз, устаттарыбыз айтып келген да, улумундагы эле көрөрмандар келет депчи. Андай эмес да, азырчы жаштар көп, кызыккан жаштар көп, сөз баалаган жаштар көп. Бул концертибизге деле аябай көп, мындайча айтканда 90% эл толду. Анын үстүндө ошол учурда каникулда болду, ошого карабай келишти көпчүлүк көрөрмандарыбыз. Жогорку деңгээлде өткөзүп алдык, буюрса. Жаштар деп калдыңыз. Азыркы учурда бир атайын конкурска катышып жатасыз. Ошол конкурс кандай өтүп атат? Форматы кандай? Кимдер катышып жатат дегендей? Ал конкурска негизи былтыр декабрь айында тандоо жүргүзүлүп башталган. Заявка кабыл алынып баштаган. Жалпысынан 21 акын өтүп ошол тандоодон. Азыр жаш чектөөсү жок. Эң аксакалыбыз Абдывали Акимбеков деген агабыз бар оштон. Ошо Түндүктөн келген, Нарындан келген, Бишкектеги акын агаларыбыз бар. Арасында Эки гүл бар дебейм. Ошонун бири мен да. Айса апа Базарбай кызы деген сиңдибиз бар оштон. Анан бирөөсү мен, калгандары бардык агалар, инилер. Анын форматы эркин эле. Бизге биринчи семинар өткөрүлдү Көлдө, Бишкекте. Сабактар өтүлүп атат Кыргызстан боюнча. Эксперттердин бири, ошо сабак өтүп аткан устаттардын бири Түгөлбай Казаков. Ал агайыбыз азыркы тирүү энциклопедиялардын бири десек болот. Атайын тематика берилет, багыттарга карата. Бизге буга чейин жалпы бардык темаларда семинар өтүлдү да, тренингдер өткөрүлдү. Ошонун жыйынтыгында бизге тапшырма берилет. 3 күндүн ичинде 3 мүнөткө чейин ошол темада ырбы, термеби кыскача жазып, же поэзия түрүндө айтасыңарбы, ошону элге тартуулайсыңар деп. Анан анын жыйынтыгы менен өзүнчө конкурс болот. 5 топтун ичинен аныкталат, 5 акынды, 21 акындын ичинен. 5өөнүн ичинен дагы мыктысын тандалышат. Эксперттер бирөөнү, элдер бирөөнү, ага добуш берүү менен болот. Азыркы учурда добуш берүү уланып жатат, буюрса? Азыркы учурда добуш берүү уланып жатат. Кудайым буюрса, 4-тапшырма
6 тапшырма жарыяланды. Эми 1-июлда 7 тапшырма жарыяланат. Андан жыйынтык болобу? Андан кийин 8 тапшырманы айтыш түрүндө өткөзөбүз деп атышат. Бунун өзгөчөлүгү бизге бекер сабак окутуп, бул акындардын медиа жаатында сабаттуулугун жогорулатуу. Мисалы үчүн баардык азыр гаджет менен интернет болуп калды го. Кээ бир акындарыбыз, кээ бирөөбүз ошол эле социалдык тармактарда иштетүүнү билбейт экенбиз, ошону үйрөтүп атышат да, сабатыбызды жоюпчу. Анан коомго ыр түрүндө бир кандайдыр бир тарбиялык мааниде жеткизүү да. Ошол эле фейктер жөнүндө, троллдор жөнүндө ал эмне, ошону ыр түрүндө жеткизүү да максаты. Кандай өтүп атат сизге? Мен үчүн аябай сонун. Бизге буга чейин сыртынан заочный деп коет го орустарда. Ошондой маалыматыбыз болгону менен көп нерсени билбейт экенбиз. Азыр интернет каралоолор, кара пиарлар көп болуп атпайбы? Ошого бир аз мыкты деңгээлде сабатыбыз ачылып атат деп айта алам да. Анан анда бир эң жакшы жагы ошол өзүңөрдүн чыгармачылыгыңар аркылуу дагы элге бир жайылтуу да. Кайсынысын өзүңүз ылайыктуусун балким биздин көрүүчүлөргө арнап айтып бересиз. Макул. Негизи бизге ар бир ай сайынбы эксперттер менен жолугушуулар болуп турат да, ошондо бизге устаттар дагы айтып атат, мурдага караганда ыр кураганыбыз дагы, жазганыбыз дагы, ырдаганыбыз дагы, комузга үнүбүздүн түшкөнү дагы алдыга жылды депчи. Өзгөрүү бар деп, Өзгөрүү бар деп. Мен дагы мындай кубаныч менен айта алам. Себеп дегенде биз айтышка даярданабыз, айтыш болсун деп жүрө беребиз да, кыргыздар өтө кайдыгер адам болобуз го. Анан бунда тапшырмага кой, мунусунда топ 5ке кирейин, мунусунда мен жеңишке жетейин деп мындай кадимкидей атаандаш болгон жерде өсүү бар эмеспи? Кадимкидей мындай аракет кылып өсүү болот экен да. Жакшы жагы да ошол деп коңуз. Кайсынысын ошол жерде мен да бирөөнү угуп калдым, ушу балдарга бир тарбиялык жакшы бир төкмөгүңүз бар экен. Балким ошону ылайыктап бизге ырдап бересиз. Ошо мен ошо конкурстун негизинде, билим айтыштын негизинде жазган кичинекей ырсаптар бар эле. Тематикабыз, тапшырмабыз гаджеттерден балдарды кантип куткарабыз деген. Азыркы учурдагы эң актуалдуу темалардын бири болсо керек. Ой толгоомду ырдап берейин. Канткенде биз гаджеттен куткарабыз балдарды, биз өзүбүз көбөйтүп жаткандайбыз арманды. Адат кылдык атене, алаксы деп колуна телефон бере салганды. Курсакта жатса наристе, колубузда телефон. Көзүн ачса наристе, колубузда телефон. Үн чыгарсаң ыңалап, колубузда телефон. Албеттең андай наристе, атенеден биринчи телефонду таанышат. Синий трактор, Симпсондор сүйүктүү болуп калышат. Буренкада шагырларын алар кимин кылып алышат. Папалямды укканда тамактан дагы калышат. Аю менен Машадан аябай үлгүң алышат. Пороро губка боптордун кумири болуп жанышат. Эр болсоң көрбө деп көрчү, эл билбес чууну салышат. Ошолордун айынан ой жүгүртүү басаңдап, тез көрүүсү начарлап, тиктокту тиңдеп эпеңдеп, тили чыкпайт кечеңдеп. Нерв чукарып сабырсыз, негатив көп жалынсыз. Түн танан болот унутчак, тынчык албай урушчак. Жалкоо болуп суналган, күн түнү калып алмашып. Кызыл жүз жокку барган, ар биринен көрөсүң агрессияны булардан. А бирок оң тетири дегендей пайдасын айтсын жамагым. Чет тилдердин
үйрөнүп чектелбей окуйт сабагын, ойноп жатып үйрөнөт кээ бири 18.000 ааламын. Данектей балдар билишет дүнүйөнүн кабарын, көрсөтүп мейли жакшысын, кыскартсак жалпы жаманын. Тактап айтсам оюмду туура жака колдонсок технологиянын заманын. Кезден сүйлөшүп, жомоктор менен торолсок, сунак албай телефон, сөз менен аяр сооротсок, берилген бир аз убакты балдарга бөлүп коротсок, жашоосунан алардын гаджеттерди жоготсок, көртирлик дебей балдарды күн жүрүшүн оңолтсок, көз жумуп койбой ат эне көзөмөлдөсөк болбойбу, мээримге тойсоң а балким мамилесин оңдойбу, кызыктарга үйрөтсөк кыялдары оңбойбу, гаджеттерди бербесек башка оюндардан ойнойбу, заманга эле шылтабай кара жандын ойдогон кайдыгерликти тордойлу. Ал эми балдар бизге күнүгө көчөгө баарын чакырып так деп оюн салчу эле, тактайдан октор атылып качма тоок ушмак жашынмак катардан чыгып чакырып, күгүмдө кетчү тапшырбай күпкөгө түшүп жашынып, мүшөккө саман толтуруп, мен дагы улак тартчу эле, мырзалар менен качырып, көк муштум болуп тоңсокто муз тебип талай катырып, сабактан далай кечиктик скакалкаң ойноп жашырып, аттиңай биздин балалык айфонсуз сонун өтүптүр айылдын чаңын сапырып. Ой бали, бир балалыкты эстетти го. Ошол эле убакта балдарды да гаджеттен токтотуунун жолдору ушул эле учурда бир кичинекей кезде таттуу күндөргө бир эле салып кетти окшойт. Ошо биздин балалыгыбыз аябай мындай сонун мезгилге туш келип калыптыр да. Бирок азыркы балдардын деле балалыгын ошондой өткөрсөк болот, бирок күнөө өзүбүздө экен да көбүн эсечи. Себеп дегенде биз дагы өзүбүз балалуу болуп калдык. Ыйлабай турсун, тынчыбызды албай турсун, биз оокат кыла калалы деп эле телефон кармата коет экенбиз да. Жаныбыздын тынчын ойлопчу. Биз антпей, бизге ата энебиз кандай тарбия берсе, кандай мамиле кылса, биз дагы ошондой мамиле кылып тарбияласак, балдарды бул жугуштуу оорудан сактап кала алат экенбиз да. Ооба, чынында актуалдуу бир теманы жакшы бир ырга салыпсың. Кыргыз эли мындай ыр жакшы көрөт эмеспиз угуп отуруп. Баары бир сөз менен караганда ыр менен бизге айрым учурда тез жеткен учур болуп калат эмеспи? Балалык деп калдыңыз, өзүңүздүн балалыгыңыз кайда өткөн? Менин балалыгым Кемин жеринин Көгөйрок деген айыл өкмөтү бар, ошол жерде Тегирменти деген айылда өттү. Могул ырда айтып кеткендей эле мен дагы ошо эркек балдар менен аралашып, улак тартып, футбол ойноп, топ тээп, койлордун арасында жашынбак ойноп, балалыгым кызыктуу өткөн. Азыр жылмаюу менен, суктануу менен, сагынуу менен эстейм ал күндөрдү. Үй бүлөдө жалгыз кыз болгон үчүн агаларым менен кошулуп алып ошондой куурчак ойногондун ордуна ошо эркектер менен чогуу ойночумун. Мүнөзүм да ошондон калыптанып калса керек. Кичине назданып, байкелерим урушуп калчу. Кичине наздан кызга окшошсоң болот депчи. Кийин турмушка чыкканда ошол мүнөз калыптанды. Ага чейин тарс турс этип эле агалары менен тең жарышып, тең сүйлөп эле. Чыгармачылык, төкмө акындык каяктан келип чыккан? Чыгармачылык негизи адам менен кошо төрөлөт деп коет го. Кудайдан бир берилген белек катары кабыл алам. Үй бүлөдө баардыгы жакшы ырдайт, баардыгы мындай жапайы талант да. Үйдөн жалгыз мен ырдай алчу эмесмин кичинекей кезимде. Тайынем болсо жамакчы кошокчу аял болчу. Тиги Кочкордон нарындан келип атайын алып кетип, илгери кошок коштурчу эмес беле, жакынын жоготкондо. Ошентип кошок коштуртуп, алыстан келип ушундай алып кеткен аябай таланттуу кемпир болчу да. Биз кичинекей кезибизде байкем экөөбүзгө ыр үйрөтчү. Мен аны ырдай албай, байкем аябай куйма кулак болчу да.
Эки агам бирөө манасчы болчу, бирөө аябай жакшы ырдачу, куйма кулак болчу. Анан экөөнүнөн тең чыкпай анан мен чыгып калыптырмын да. Ал айтып берип сизге сиңе берген окшойт да. Ал экөөнү аябай көпкө сүйрөдүм, бирөөнү ырчы кылам, бирөөнү манасчы кылам деп, бирок өздөрү көп аракет кылбай коюшту да. Анан негизинен мен журналистика тармагында жүрдүм. Кичинемден эле журналист болом дечимин. Анан ошол жаатта жүрүп кайсы бир телеканалдардын биринде иштечимин. Элмирбек Иманалиев менен жолугушуп калгам. Азамат Болгонбаев, Элмирбек Иманалиевдер ошол жакта иштечү. Анча мынча чиймелеп жүргөн ырлар бар болчу. Ошолорду алып барып текшертип жүрүп эле анан мындай устат шакирт катары жакын мамиледе болуп кеттик. Ыр андай болбойт, мындай болот деп стилистикасын түшүндүрүп, термини кантип жазат, ошолордун баардыгын түшүндүрүп, үйрөтүп жүргөн кездерде окуума байланыштуу жумуштан убактылуу токтотуп турууну чечкем. Ошондой кездерде Элмирбек Иманалиев Айтыш коомдук фондуна чакырып калды. Мен сени акын бол деп айтпайм, сенде бир кыргызга күйгөн бир сапатың бар. Ошол акындар менен аралашып жүрүп эле, ошо акындардын айткан сөздөрүн жазып калсаң аябай жакшы болот эле. Журналистсиң го депчи. Кийин бул чоң бир сен үчүн бир байлык болот депчи. Бул акындарды эле түбөлүктүү эмес депчи. Анан бир 2 ай жүрдүм ошентип акындардын оозунан алардын жазып жүрөсүз. Оюмда аларды жазып жүрөм, ошолор жөнүндө бир китеп жазсам деп жүрөм да. Анан 2 айдан кийин Амантай Кутманалиев деген агайыбыз айтып калды. 10 күн сайын сабак болот да акындарга. Ошондо ай Жамайка, сен келип жүрөсүң, анча мынча чымын чиркейлер деле конгондур. Айтышып көрбөйсүңбү сен деле депчи. Анан корктум аябай, бул улуу өнөр эмеспи? Коркуп анан жок деп тартынсам, келем айтыш мынча болду деп. Анан ошол сабакта Болот Назаров деген агабыз менен айтышкам. Ал дагы мындай сүрөп көтөрүп, ошондо сүрдө отуруп бир 4 эле сап айткам да. Бирок алгачкысы болчу деп коебуз. Алгачкысы болчу да. Ошол жерден чыккан, чындап төгүлүп чыккан да. Анан ошону угуп эле анан Элмирбек агайлар сенден бир нерсе чыгат, аракет кыл деп калышты. Анан чын эле чыгабы, чын эле менден акын боло аламбы, же жөн эле кор кылып коембу деп жүрдүм. Андан кийин сабактарга барып жүрдүм. 2014-жылы болчу. Анан 2015-жылы жок, 2015-жылы январларда Гүлкайыр Айбаш кызы келип калды Кытайдан бир топ акындар келип калды. Анан баягы Гүлкайыр эже келгенден кийин кызыгуум ого бетер күчөдү да. Кыздардан чыккан төкмө акындар көргөндө башкача болот экен да баары. Баягы эркектердин арасында мен жалгыз жүрө беремби деп, Жипара Кожокеева эжекебиз бар, бирок ал көлдө турат да. Анан бул эркектердин арасында мен жалгыз жүрө беремби деп ойлоп кооптоно берчүмүн да, эми болбойт го депчи. Тем более Майра апабыздан кийин, Жипара эжекебизден кийин эч ким чыккан жок да. Анан кандай болот, эл кандай кабыл алат деп эле. Жоопкерчилигинен корко берген экенсиз да. Балким ошол болду, балким өзүмө мындай ишенбестик болду. Анан Гүлкайыр эже келгенден кийин кызыгып экөөбүз иштеше баштадык. Минтсек болот экен деп үйрөнүп, чогуу сабак алып, чогуу даярданып. Анан 2015-жылы 7-мартта Бишкекте концерт айтыш болуп калды. Биринчи жолу ошондо чыктым, чоң сахнага. Эл алдына. Эмне деп айтканымды билбейм. Элдер кол чабып атышкан. Өзүмдү билбейм, жоготуп койгом. Сахнага чыгып атканымды билем, сахнадан түшкөнүмдү билем. Андан ары дагы чыгып алып ыйлагам да. Анчалык деп отуруп ырдай алам деп ойлогон эмесмин. Чындап эле мен кыла алат турбаймбы деп анан сүйүнүчүмдөн ыйлагам. Ошондо Кубат Тукешев, Турат Жумаев, Баян Акматов, мен төртөөбүз бир балл алганбыз. 50-50 дегенди. Анан баш байгеси 50.000 сом болчу. 100.000 сом болчу жалпы байге фондучу. Баян Акматов мен байге алып жүрөм деп баш тартты. Кубат Тукешев мен байге алып жүрөм деп баш тартты. Анан Турат байке дагы арабызда 2 кыз болсо, бирөөсү биз менен тең тайлашып, чогуу бирдей балл алып атса, элибиз да жакшы колдоп атат да, анан баш байгесин мага берген да. Ал ого бетер мага чоң мындай жоопкерчилик дагы болду, стимул дагы болду да. Анан ошондон кийин аралаша баштадым. Нарынга, Казарманга, Аксыга, Көлгө кыдырып, ошо менен концерт айтыш коюп кеттик.
аябай бир топ такшалдык ошондон дагы. Анан бул чыгармачылык өзү саз сыяктуу экен да. Бир аз аралашкандан кийин чалбай убара боло берет экенсиң да, ошо өзүнө тартып элечи. Буга бир далил 2018-жылы турмушка чыккам. Ойлогом ошо өзүм токтоттум болду. Эми аял киши болгондон кийин балдарды тарбиялап, жолдошумду көтөрөйүн андан көрөк депчи. Кайненем да кайнатам дагы чыгармачылыгымды колдоп, жолдошум да колдоп, жок сен чыгышың керек. Тем более кыздардан аз болуп атат. Элге чыгып ыр менен элди тарбиялашыбыз керек. Коомдо кыздардын ордун, аял затын ордун айтышың керек. Бул сенин милдетиң деп атышып. Анан көндүм кайра. Ошолор айтканда мындай дем күч болсо керек дагы да. Аябай чоң колдоо болот экен. Үй бүлөң колдоп турса, чыкпай турган ыр деле чыгат экен да бургуштап. Анан ошол колдоосу менен биринчи турмушка чыккандан кийин биринчи жолу Нарынга бардым. Андан биринчи орунду алдым. Анан балдарым чоңойсун эми деп, балдарды чоңойтоюн деп жүрүп андан кийинки биринчи жолку ошо Атакебай концертине болду. Эми Кудай буйрса мындан ары тынбай иштеп, эмгектин үзүрүн чогуу көрүп элибиз менен ошо ата энемдин, кайын журтумдун, үй бүлөмдүн ишеничин актап, кыргыз элдин үмүтүн актап, бир аз да болсо мындай чыгармачылык аркылуу тарбиялык мааниде бир салымымды кошсом деп ойлойм да. Ооба, баары бир сиз энесиз да. Сөздөр сөзсүз баары бир эле такалып, тарбияга такалып калса керек да. Сөз кургаганда дагы тарбияга келип калса керек. Анан алып ырдап чыкканыңызда үй бүлөңүз кандай кабыл алат, ата энеңиз? Кээде отуруп тамашалап күлүп калышат. Бир кайным милицияда. Анан кайсы бир айтышта 2017-жылы эле милицияларды сындап чыккам да, соттордучу. Милицияда, полицияда уулуңар эстегенде калтырайт комуунуңар наглыйлыктын төбөсүндө олтурган нагыз өзү милициялар уурулар депчи. Улам эле ошол ырды кое берет да кайнымчы. Жеңе ушу кимге ырдагансыз я депчи. Анан апамдар күлүп калышат, ал кезде жеңең сен милиция экениңди билчү эле депчи. Мен сени ырдаган эмесмин, башкаларды, наглый ууру милицияларды ырдагам деп тамашалап күлүп калам. Анан алгаш чыкканда ошо мырзаларды сындап чыкпадым беле. Ошону дагы андай тамашалап күлүп калышат, эми күйөөң кандай болду депчи. Анча-мынча нерселерди тамашалап күлүп калышат, бирок бул чындык деп колдоп турушат. Бир аз Чындыкты айтылыш керек деп. Бир аз апам баары эне да, кайненем коркот, өтө ашыкча чаап сындап ийбе депчи. Жумшак мындай орусча айтканда намек менен ырдачы депчи, кагаз короп ырдачы депчи, ачык эле айта бербе. Эми балдарың чоңоюп келатат, силерге кандай кысым көргөзүп коет депчи. Анан өзүм да бир аз коркуп калат экенсиң, ачык эле баардыгын эле тарс эткирип айтып салганданчы. Азыр ошо башкалардай болуп, анча-мынча куулукту колдонуп. Бирок айтканда айрымдар ошо билет да, анан өзүнүн кемчилигин билип, мындай бир сабак болсо керек дейм да. Ошо төк макулдардан мындай өзүм жакшы көрөм. Сөздөрү менен адамды акырын тарбиялап коет. Ашыкча кетип бараткандарды мындай кайрып коет дегендей. Сөзсүз түрдө болот. Мисалы үчүн биздин агаларыбыз, устаттарыбыз ырдап бир топ эле адамдар оңолду да. Ошол 2016-жылкы майда чыкканда, эркектерди сындап чыкканда, чач узун эркектерди гей жана болот го, коомду бузганчы. Ошолорду сындап чыктым эле. Жаныбызда жүргөн эле бир чыгармачылыкта жүргөн бир агаларыбыз бар болчу, чачын узун кармап жүрчү да. Ошол айтыштан чыгып барып эле чачын кестириптир да. Азыр такыр өстүрбөйт да. Мурдагы стилиңизге кайтпайсызбы деп тийишип сүйлөп койсок, жок дагы сенин ырыңа кабылып каламбы депчи. Мындай аз да болсо коомчулукка пайдасы тийип атканына сүйүнөбүз да. Биз дагы аракет кылабыз ошо коомчулукта кандай көйгөйлөр болуп атат, кайсыл жакты тарбиялашыбыз керек. Азыр ойлонуп атам, ошо айымдардын биз өзүбүздүн ордубузду билбей атабызбы депчи. Айымдарга бир терме жазсамбы деп. Ал үчүн өзүм тарбияланып, көп окуп, 2 жылдан бери ошо айымдардын, кыргыздын айымдары тууралуу окуп, изилдеп
издеп атам, изденип. Мурда кандай болчу, азыр кандай болуп атат. Биз баары бир акыр аягы барып эне болобуз да. Анан биз тарбиялаган балдар кандай болот? Балдарыбыз улуттун жүзү болот. Мындайча айтканда бир улутту тарбиялайбыз да. Энелер изденип улутту атам. тарбиялайт деп коет эмеспи Ооба. мисгарындай. Энелерибизди да жаш айтып кетипсиз, сотка менен эле жашындай кыска башында эле айтып койгон экенсиз, энелер өздөрүбүз көрсөтүп беребиз деп. Жанагынтан дагы бир ылайыктуу бир тарбиялык термеңизден бирөөсүн ырдап бере аласызбы? Же чүйдүгү арнаганыңыздан баштайлыбы? Могу конкурс деп калбадыкпы? Конкурстан улам бир 4 куплеттер жаздым эле да. Ошону калы. Бул ошо тарбиялык жагы дагы барбы деп ойлоп кеттим. Себеп дегенде азыр соц тармактарда бирин бири жамандап эле отурушат. Ооба. Ал калппы, чынбы билбейт да, иши жок ал мененчи. Жөн гана терс пикирди Жөн эле билдирет. ошол ичиндеги терс эмоцияны ошол менен чыгарып алыш керек да. Мындай дивандын баатырлары болуп калдык го көбүнчө. Ошого бир ой толгон бар эле. Аруу кыргыз күндөйсүңөр, айдайсыңар. Ала тоодон, ой. Сынчылой жүгүртүүбүз неге керек? Сырттандыктын касиети деле керек. Баамчыл болуп ак караны ажыратуу, башкаларды сындоо эмес келекелеп. Чындыкты калп ичинен иргегенге, чычалабай кошоматты сүйбөгөнгө, чагымчылдын козуткан сөздөрүнө чалынып ак жерден биз күйбөгөнгө, элим азыр берүүгө батаңарбын, эр жеткенге кага турган такаңарбын, баарыбызга сабырдуулук жетпей турат баскан жолдун улантууга аталардын, бабалардын тагынан түшпөйлүчү, башкалардын чекитинен бүтпөйлүчү, бир пикирге майдаланып баратабыз, бийиктикти кайрадан түптөйлүчү, кыраакылык зарыл азыр абаданда, кырлардашып кыйын ишке жараганга, мурундардын учун эмес замандашым кылымдардын кыйырына караганга деп ой жүгүртүмдү жаздым эле. Мындай күйгөндөн айтасың дегендей да. Бирөөнүн айтканына ишенип алып эле жамандап жатып калабыз, бирок ошол сөзүбүзгө жооп берчү күн келерин билбейбиз. Мурдакы айтат го, өткөндөн сабак алып, келечекти ойлонуп учур менен жаша деп. Өткөндү унутуп калдык. Бирдеке деп ата бабаларыбыз мындай болгон, андай болгон, энелерибиздин ыйманы бийик болгон деп айтып баштасак эле беттен алгандар көп. Ал старомодный, ал караңгы болгон, билими жок болгон депчи. Караңгы болсо дагы азыркы жарык дүйнөдөн да бир топ бийик болушуптур да. Билим, Советтер Союзунда бир аз билим бурмаланбадыбы? Ошондой болсо дагы көкүрөгү билимге толуп турган экен да. Сабат ачылбаса дагы көкүрөгүндө мындай ыйманы бийик, ыйманы ысык жандар болуптур да. Бирок бизде азыр өнүккөн заман, демократия дейбиз, бирок ыйманыбыз, көкүрөгүбүз бөксө да. Анан ошого бир коомчулукту жакшы ошо ырларыбыз менен, чыгармачылыгыбыз менен бир туура жолго багыттасак, жол көрсөтсөк, өзүбүз ошол жолго түшсөк деген эле изги тилек аракеттерибиз. Ошонун үстүндө эле эмгектенип келе жатабыз деп коңуз. Эмнени жакшы көрөсүз өзүңүз? Чыгармачылыктан ырга жакынбы же комуз менен мындай чыгарып алганда жеңилдей түшөбүзбү? Мындай бир нерсе менен чектелбейм да, өзүмө жаңылык жасаганды жакшы көрөм. Өзүм кылып көрбөгөн нерселерди кылганды жакшы көрөм. Буга чейин канча үйдө отуруп калганда онлайн курс деп жакшы мүмкүнчүлүк болбодубу бизге? Ошолордон көп тармактан өзүмдү өнүктүрө алдым, бирок дагы деле мындай чектелгим келбейт да. Комузга отуруп, комузду кыңылдатып баштаганда оюма бир нерсе келе калат, аны таштай коюп, кол өнөрчүлүккө же болбосо китеп жазгым келип кетет, барып китеп окуп, момундай стилде жазсам болот экен деп азыр мынча болду айта берейин. Бир ошо тарбиялык мааниде бир китеп баштап аткам. Буюрса 1 жыл, 2 жылда бүтүрсөм деген ниеттерим бар. Ошол энелердин эрдиги жөнүндө. Буга чейинки баатыр энелерибиз жөнүндө, ошол эле чыгармачылыкта, акынчылыктагы аты аталбай калган энелерибиз жөнүндө,
Анан сөзсүз түрдө өзүмдүн энелерим жөнүндө кошуп, кыргыздын аял заты кандай болгон деп ошо. Жазуу китеп деп калдыңыз. Буюрса бул китебиңизди да күтөбүз. Анан Элмирбек агайдын да бир ушу тапшырмасын аткарып калсам дегендей бир оюңда бар болсо керек да, ошол атайын акындардын арасына кошту эле депи. Элмирбек агай негизи мага манас жөнүндө же акындар жөнүндө китеп жаз деп айткан да. Бул бүтпөй турган чоң тема депчи. Анан бүтпөй турган чоң темага дагы ошончолук билим керек экен да. Азыр мен ага деңгээлим жетишсизби деп ойлойм да. Ага да бийик деңгээл керек да. Эми Элмирбек агай 16 жашынан баштап 40 жашына чейин болуп эсептесек деле бир топ жашап көрүп изденип окуп атпайбы? А мен анын бирин да кыла элекмин да, мындайча айткандачы. 1 жылдык эмгегин да кыла элекмин да. Ал үчүн дагы кандайдыр бир тепкичтерден басып өтүп, даяр болгондо жазсамбы деген оюм бар дагычы. Буюрса бул дагы пландарыңызда бар да, анан кийин. Ниетим бар. Эми балким 10 жылдыкта, 15 жылдыкта болоттур да. Кыргызда жакшы сөз бар эмес, кыздарды дайыма сыйлап келет эмеспизби? Анан кийин жана да айтып атпайсызбы, байге келгенде кыздың деп сизге берди депчи. Анан кээде ошол нерсе байкалабы айтыштар арасында? Байкалат. Башында айтышка чыгып жүргөндө, чыкпай мындай аралашып жүргөндө кыздарды басчу да. Мындай сырттан деле байкалчу. Мисалы үчүн Майра апага деле албай экенин айтканы бар эмеспи? Байталчы байга албайт, буга кандай карайсың депчи. Ошол сыяктуу мындай караңгы көз караш мененби же ортодон айымдардан чыкпай калгангабы, айымдардын сахнага чыгуусуна мындай терс көз карашта болчу да. Азыр Кудайга шүгүр сыйлап турушат, жол бошотушат. Мага кээ бир турмушка чыкканга чейин кээ бир чыгармачылыктагы улуу эле эжекелер суктанчу да. Себеп дегенде Гүлкайыр эже Кытайга кеткенден кийин ошо айтышкер тобунда жалгыз кыз болуп калдым да. Барган жерден төргө өткөзүшөт, кичүү болсом дагы сыйлап турушат, көзүмдү карап турушат. Мындай жаман сөз жолотушпайт, жаман айтышпайт. Анан суктанчу да. Акындар сени кандай сыйлайт депчи. Кээде ойлонуп, мен ушуга татыктуумунбу деп дагы өзүм ойлонуп кетчүмүн да. Бирок сыймыктанам ошого. Мындай бул акын агаларыбыз дагы, инилерибиз дагы нарк билген адамдар да. Ошо кыргыздын нарктуулугун пайдаланып, ошо айымдарды, кыздарды сыйлап атканы. Азыр айтыш өнөрүндө бир 5-6 кыздар бар, эжекелерибиз. Бардыгын сыйлап турушат. Биз айтканды аткарып, өздөрүнүн жана андай мурда жаман сөздөрдү айтып сөгүнмөй бар эле го. Азыр андай жок. Кыздар бар болгончу. Ал жерде да тарбия алып атышсыздар да. Тарбия алып бир топ жогору турат да мурдага карагандачы. Бир чети сыймыктанам, сүйүнөм, ушундай нарк билген, каада салт билген, айымдарды жогору койгон инсандардын арасында жүргөнүмө. Эми ошол нерсени коомчулукка алып келсек, ар бир кыз секелик кыз болобу, бой жеткен кыз болобу келечекте эне да. Энесин сыйлабаган адам жарыбайт да. Энелүү болгондо эмнени сездиңиз? Эне болгондо энемдин баркын сездим. Мен мүнөзүм мындай бетке айткан ачык айрым болгон үчүн анча мынча нерсени өзүмдүн апама айтып салчумун да. Өзүмдүн оюмдучу. Так кесе анан алны апам кандай кабыл алат, ойлончу эмесмин да. Эне болгондон кийин ошол нерсени сездим. Бизди кандай кыйынчылык менен жарыкка алып келип, кандай кыйынчылык менен эрезеге жеткиргенин. Өзүмдүн кайненем дагы мындай орус мүнөз, орус чалыш адам. Ал дагы мындай ачык-ачык сүйлөгөндү жакшы көрөт да. Мен ага деле ачык эле өзүмдүн оюмду айтып салып эле анан кайра ойлоно берем да, кандай ойдо калды депчи. Кийин мен балдарым кандай сүйлөйт депчи. Апама болгон мамилем дагы ошо өзгөрдү. Азыр айткым келип турса дагы анын ой пикирине кошула албай, көнө албай турган болсом дагы айла жок, макул деп. Чыгармачылыкта болобу кээде ушул энеликке мээрим кармап кеткен? Чыгармачылыкта азыр анчалык көп сахнага чыга элекмин, балким тынбай, тынымсыз көп сахнага чыкканда, кичүү жаш балдар менен көп чыкканда балким ошондо
байкалса керек. Бирок баары бир деле эне болгондон кийин жүрөгүң эненикиндей болуп калат экен. Башка бирөөнүн баласы ыйлап атса дагы депчи мындай мээрим козголуп, сезимдериң козголуп, башкача болуп кетет экенсиң да. Ошонусу менен анан бир туугандарыңыз эркек экен да, арасында жалгыз кыз экенсиз, эркелик барбы? Аябай эркелик бар. Мен чоңойгон жокто 7-класска чейин эркеледим. Таят ата энемдин колунда өсүп калдым, кемпир шалдын. Ата депчи, ата апа деп. Атам мага сөз тийгизчү эмес. Мен каалагандай кылчу, бирок ошол кезде эле балким эски киши болгон үчүнбү, мындай кыраакылыгыбы же бир нерсени сезип жүргөнбү. Мен кичинекей кезимден эле чыгармачылыкка аралаша электе эле. Сандыктагы илгери эме бар эле го, көп кездемелерди беришчү эле го, жамандык жакшылыкта жоолук кездемелерди, көйнөк жоолук депчи. Ошолорду топтотуп коюп, бул менин кызымдын артист көйнөктөрү. Кызым чоңойгондо экөөбүз барып артист көйнөк тиктиребиз буга, тийбегиле дечү да. Ошол атамдын бир айтып жүргөн кептери туура келип, азыр ошо чоң сахнада жүрөм да. 7-классымда гана атам айтты, ошо кызым сен чоңойдуң, сен кыз баласың. Бир аз эме токтол депчи. Ага чейин таятаңыз айтып атат, таятам айтып атат да. Ага чейин эркелеп, оюмдагыны кылып жүрдүм да. Бирок оюмдагыны кылдым десем деле туура болбой калат го дейм. Бирок бизди ошончолук мындай жумушка эркин өскөнбүз да. Жумушка үйрөткөн да. Эркелетчү жерден чеги жок эркелетчү, иштетчү жерден чеги жок иштетчү да. Мындайча айтканда туура тарбия бериптир да. Кээде азыр эркелигим кармап кетет. Жолдошум айтып коет, балдарыңа караганда сен кичинекейсиң депчи. Кээде ошо улуу балама эркелеп кетем да. Сен мени апа дебейсиңби депчи. Анан эми бул кичинекей да сен эркелеп атканыңды каяктан билмей келе, сен балаңдан да кичинекей болуп кетесиң деп күлүп калат. Ошонун баардыгы тарбия болгонун сиз ушул ата эне болгондо билип отурасыз да. Ооба. Ата эне болгондо билип атаман баардыгын. Ага чейин кыргызда сөз бар го, балам балалуу болгондо билесиң деп. Баарын жалпылап келип эле бир макалга айтыптыр. Ага чейин эми баштан өтмөйүнчө билбейт экенбиз да. Мындай эле айтып атат, жөн эле тыйып атат. Ушундай сөздөр болчу да, анан кийин ушу бала болгондо баардык нерсе ушул ата энелердин ар бир айтылган сөзү бул жөндөн жөн эмес экенин ушул өзүң балалуу болгондо билет экенсиң да, анан чындыгында аман болсун демекчибиз. Анан негизи эле айтып калбаңызбы, ошо чоң атабыз айтчу депчи, ошолордун эле дуалары менен болсоңуз керек деп ойлоп калсаңыз керек. Анан баары бир мындай кичинеңизде ошол айтып берген сөздөрү кээде мындай эсиңизге келип чыгармачылыкта бир колдонсоңуз керек да. Атам өзү санжыра тарыхты көп айткан киши болчу, эски киши да. Чыгармачылыкта атамдын сөздөрүн көп колдоном. Мисалы үчүн өткөндөгү эле Атакебай айтышында атамдын мындайча айтканда ошол жакта айтышымдын бир 40-50% атамдын сөздөрүнөн да таасирленгенден улам. Бизди ээрчитип алып көп элди аралачу да. Элдин арасында көп сөз болот. Ошону силер билип калгыла депчи. Балалык кылып, эркелик кылып мен ошонун көбүн кабыл албай коюп турмун да. Маани бербеген эмес. Маани бербей, мындай олуттуу карабай коюп турмун да. Азыр өкүнөм ошол нерсеге. Азыр 2 агам бар. Бирөөсү өтүп кетти, кайтыш болуп кетти. Бирөөсү ошо куйма кулакта бир айтканды сактап калат да. Азыр ошо байкемден сурайм да. Бул жагын кандай айтты эле атам? Могул жөндө, сарбагыш жөнүндө момундай бир санжыр айтчу эле го, ошол кандай эле депчи. Эскертип турат болсу. Анан ал момундай, ал тигиндей деп кайра атам айткандарды айтып турат да. Анан согуш тууралуу көп айтчу. Согушка барып келген киши болчу өзү, улуу ата мекендик согушка. Ал нерсе менен бизди көрсө тарбиялаптыр да. Барга көппөй, жокко чөкпөй, бир калыпта болгула деп сабырдуулукка үйрөтүптүр аябай. Ошол нерсе чыгармачылыкта көп жардам берет, сабырдуулук. Мындай өзүңдү бир калыпта алып жүрүү, тең салмакта жүрүү дегендейчи. Сөз адамды өлтүрүп коет, адамдын көңүлүн калтырып коет дечү. Ошол нерселер сабак мага. Азыр кээде бирөөнү
байкабай сүйлөп алабыз да, анан ойлонуп калам да, ушул адамдын көңүлүн ортуп алдым окшойт, атам ушинтип айтчу эле депчи. Убакыт өткөн сайын өзүнөн өзү келип атат. Атамдын айткан сөздөрүн мен жеке чыгармачылыкта гана эмес, үй бүлөдө да колдоном да. Жолдошума кылган мамилем ошондон улам. Мен кичинекей кезимде эле айта берчү. Эркек кишинин чөнтөгүнө колуңду салба деп. Эркек кишинин кийимин кийбе депчи. Бул мындай эркектин улуулугун айтыптыр да, көрсөчү. Эркек улуу болот, аялдан бийик турат десе, биз кабыл алмак эмеспиз да балкимчи. Кантип эле эркек атасы энесинен бийик турсун деп элечи. Анан көрсө чындап эле үй бүлөдө жолдошу аялдан жогору туруш керек дегендей тарбияны айтыптыр да. Турмушка чыккандан кийин күйөөсү алдыда турат, ата-энеден астында деген. Жолдошуң эмнени айтса ошону ук деген сыяктуу да. Болбосо биз эркеликке салып эле, жок мен деп эле төш кага беребиз го. Ошо атамдын айткандарын көп колдоном үй бүлөдө дагы. Кайнатам дагы ошо нарк билген, салт билген, өзүмдүн атам өтүп кеткен да. Кайнатамды ошол атамга окшоштурам да. Ошо Кудайдын бир тагдырды бергенде дагы ошо окшоштук менен берет окшойт да. Бир кемтик болсо ошону бүтөпчү. Толукталат. Атам мага чай ичкенде кичинекей кезден эле чай ичип бата кылаарда айтчу да. Тилек кыл депчи. Дуа кыл деп. Анан билбейбиз да эмне деп айтарыбыздычы. Анан оюбуздун баары таттуу тарапа болуп атса, оюн болуп атса, анан ошондо үйрөткөн да. Аталуу жерге барайын. Аталуу жерге барайын, үй бүлөсү көп балалуу жерге барайын, ата башкарган үйгө барайын деп тилек кыл дечи да. Анан мен аны билбей эле, маанисин түшүнбөй эле ошентип бата кылып кое берчүмүн. Анан эми түшүнүп атам да. Ата башкарган үй кандай болот, эне башкарган үй кандай болот, азыр себеп дегенде тең укуктуулук деп аялдар тизгин талашып атпайсызбы? Башкалар менен салыштырып, ошо атамдардын үйүн дагы, кайын кайнатамдардын үй бүлөсүн салыштырып, өзүмдүн үй бүлөмдү салыштырып айтам да. Балалык эме болсо дагы ошо атамдын сөзүн кайталап жүрүп, жакшы тилек дуа кылыптырмын, ошолор орундалды депчи. Ошон үчүн тилекти кийингири коюш керек. Мен дайыма айтып келем андыктан. Ооба, ошондой экен да. Болбосо балалык кылып, омин деп эле коебуз. Мисалы үчүн балдарга деле оминде деп үйрөтөбүз, анан бирок тилек кылганды үйрөтпөйт экенбиз да. Азыр эми балдарыма айтып атам, омин кыл, жакшылык болсун, келечегибиз кең болсун, тынчтык болсун деп айт депчи. Кайненем да кайнатам дагы кичинекей кайнелериме, кайнсиңдилериме ошентип айтат да. Тилек кыл депчи. Силер да оюңарды кенен айткыла, минтип тилек кылгыла, жаштын тилегин берет депчи. Ошо ата-энебиз бизди жакшы бир калыпта тарбиялаптыр. Эми биз дагы ошолордун жолун жолдоп, балдарыбызды тарбиялуу кылып, келечекке мындай эл керегине жарагандай ыймандуу, инсаптуу балдарды тарбияласак экен деген ниетибиз бар. Пайгамбарыбыздын бир жакшы хадиси бар го, эң чоң мурас бул тарбия депчи. Андан кийин негизги эле биздин ата-эненин да бирден бир милдети эле ушул тарбияда балдарга бир татыктуу тарбия берип, аларды мындай патриот уулдардан, чыныгы мусулмандардан кылып тарбиялоо бул эненин милдети. Анан буюрса баталарыңызды да ыр түрүндө күтөбүз. Буюрса. Анткени балдар ырды тез жаттайт, анан тез кабыл алат. Анан тилек кыла бергенди үйрөтүш керек чынында эле. Пайгамбарыбыздын негизи эле хадис бар эмеспи, сурагыла баардыгы орундалат депчи. Андыктан сураганды үйрөтүшүбүз керек. Калоо тилекти кеңири койгонго. Анан бир кыялдарыңыз ушу сахнада отуруп калганда ишке ашып калган учурлар болуп калса, ойлонуп каласызбы? Ушуну мен бир убакта кыялдандым эле, азыр ишке ашты дегендей. Сөзсүз түрдө болот. Ошол атамдын аты Токон да. Ошондон алган Токоно деп чыгып атам да. Мен кичирээк кезимде айтып атпайм, эрке болчумун депчи. Атамды кээде ашыкча эркелеп сөзүн укпай койгондо атам айтчу да. Ал кезде Ала Тоо маалымат программасы эмес беле. Ошондо Чынара Токонова деген эжекебиз иштечү, көз өтүп кетпеди. Тигинекей Токонова экен, менин кызым тетиги кийип турган көйнөктү мен сатып бергем, мен ошого кетип калам дечи да. Ошондо могул жеринде кызганыч пайда болуп, анан айтчумун да, мен дагы ушинтип телевизорго чыгып, сүйлөп, ырдап, телевизордон чыгып турбасам, ошондо атам мени көрүп алып сыймыктанса деп ушинтип айтчумун. Сизге мотивация болчу экен, билинбеген менен. Ооба, аябай чоң мотивация болуптур да.
Анан ошондогу кызганычтан чыккан нерсе менен журналист дагы болдум. Ошентип теледен дагы чыктым. Анан чоң концерттерде Роза Аманованын ырларын аябай укчу. Анан карачы кандай гана сонун ырдайт, ушунун ырларын уксаң боло. Кийин ушундай болуп сахнага чыксаң деп ушинтип мындай атамдын кыялы болчу да. Анан чындап эле мен дагы ушинтип чыксам, мен ырдап бүткөндөн кийин элдер туруп кол чапса деп ушинчимин да, балалык кыял мененчи. Ошонун баардыгы орундалыптыр. Сахнага чыгып элдер кол чапканда кадимкидей ошол көз алдыма элестелет. Кийин мен сахнага чыгып калганымды көрүп калды атам. Бирок мындай элге алынып, кичине атым чыгып калганын көрө албай калды да. Биринчи, экинчи айтыштарын ошо 2015-16 айтыштарды көрүп калды. Кандай кабыл болду эле ошондо? Илач. Мындай сөзүмө деле маани берчү эмес, илач аябай. Менин кызым деп. Сүйүнүчтөн илачкенде. Анан 95ке чыгып кайтыш болду атабыз. Кийин төшөктө жатып калганда мага эркелеп калды да. Мен Бишкекте болуп, анан барганда мен биринчи кесибим, окуган кесибим юрист да, укук коргоочу. Анан ошону жаттап алган. Мага менин көңүлүмдү оорутпагыла, мага катуу сүйлөбөгүлө, менин сот кызым келсе мен силерге айтам деп ушинтчи да. Анан жума сайын барып турчумун, булочкаларды жакшы көрчү, ошо булочка алып барсам, ошо кызымдын алып келген таттуу нааны депчи. Кандай элге чыгып ырдап атасыңбы? Анан элге муну айтыш керек. Азыр элдердин пейили бузулду, пейилин оңдош керек, ошону айтыш керек деп ушундай толкундаганда да багытын айтып кетишкен улуу инсандар баары эме болгон. Элге мындай жаман нерсени эмес, жакшы нерсени айт деп көп айтчу да, ошо жакшы менен тарбияласа болот депчи. Бир чети ыраазымын атама, бир чети аябай сүйүнөм ошондой, Кудайга ыраазымын ошондой инсандардын тарбиясын алып кызы болгонума. Анан ар дайым мага бата бергенде сен менин кызым эмес, элдин кызы бол деп бата берчү да. Ошол орундалды. Азыр кадимкидей кээде көзүмө жаш айланып кетет, ошолорду эстегенде, жалгыз отуруп өткөн кеткенди эстей беребиз го. Ошондо кадимкидей атамдын батасы болбосо кандай болот эле, атамдын тарбиясы болбосо кандай болот эле, мен кандай чөйрөдө кандай инсан болуп чоңоет элем депчи. Бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дегендей, батанын күчү абдан чоң да. Дуаларыбызды кыла берели. Дайым билинбей эле эфирибизде аягына чыгып калды окшойт. Сиздин акыркы бир жакшы даярдап келген бир термеңизди угалы. Убактыбыз өтүп кетпесин. Ал дагы узак болуп калат го, 7 мүнөт убактыбыз барбы? Жетишет буюрса жетебиз. Анда жана тамашалап өткөндөй эле ар ким өзүнүн жерине арнап ыр чыгарат экен да. Анан мен дагы Сары Өзөн чүйгө арнап бир аз чиймеледим эле. Азамат байке чүйлүк болуп туруп чүйгө терме арнабай кой дейм, мен чыгарайын деп тамашалап күлүп калам. Өзүнө айткансызбы? Өзүнө дагы айтып тамашалап күлгөм. Буюрса да чыгат деп коебуз. Ошо Сары Өзөн чүйүм деген термем бар эле, ошону айтып берейин. Sanatım sen деп жүгүрсүң, санжыра тарых дастаның, сандыкта жаткан күйүнсүң. Жет омузду бир кылган жүрөксүң, толто жүлүнсүң. Чиедей кызың ырарына чүй баары сүйүнсүн. Бактылуу кылдың канчаны, башыңа бакыт үйүлсүн. Башкасың деп өлбөгөн, баарына бирдей төрбелен батырып жаткан чүйүнсүн. Тоголок гана баштары койнуңда, топчудай канча чачылган, кыйноону тартып заргакшап кыргыздар канчаң атылган. Эзүүсү калмак орустун эсиме түшөт, көз салса эненин сүтү бакырган, эненин үнү бакырган. Сарсана күйү тармандын саны көп экен ташыңдан, кымызын
берип жатса да кылычын кимдер матырган, археологдор изилдеп байраң таң оозу ачылган, ардактуу чүйүм койнуңдан алыптардын сөөгүн жашырган, көркөмдүү жерим ардагым көп тарых өттү башыңдан, доорлор өтүп миңдеген дооматтар мирас басылган, шаң салтанат чүйдө деп шайырлар издеп шашылган, кооптонбой дагы эле койнуна баарын батырган, жылуулук берет кыргызга жыпарың жыттуу атырдан, садаган болуп кетейин сары өзөн чүйүм атыңда. Көркөмүң гана көздүй суктантып, көңүлүң көптүн бурган жер, кадам таштап кандыгын кара ханиттер курган жер, бүгүнгө калган ошондон буранасы турган жер, даанышман бала сагындың калеминен тунган жер, Чыңгыз хандын колунан карайлап шагы сынган жер, кыргындан жашыл чөптөрү кызыл канга чуулган жер, кан жутуу аттар жатса да кан майданда суулган жер, жеңемдеп келген душмандын желегин колдон жулган жер, манап би төгөш жарбаңдар мекенин ыйык туйган жер, өз уулуң байтик атаке өмүрүн сендеп кыйган жер, жайыл баатыр тагай би жантай тынай далай би жалгыз сага сыйган жер, эземдеп келген орусту шабдандай уулуң тыйган жер, көк асаба мөңгүлөр көлдөрүнө куйган жер, береке чачып элине бейиштин гүлүн жыйган жер, пейзажы кооз жакшырган периштең уул тапшырган пейилигенен ыйман жер. Батырган гана барыны койнуна, баш бакса дагы кайселиң, баатырлар тургай өстүрдүң кемеңгерин айкөлүн, катыгын берип душмандын качыра кууган ар жериң, көргөзүп турат тарыхың кучагыңдын тар кеңин, өзүңдөн чыккан кашкари дүйнөнүн чийген арчегин, ханби баатыр эл эмес шайырларың бар сенин, айны кыз талант эмеспиң Асангул менен Шаршенин. Кымбаттуу гана чүйүм берметим, кызыкка бөлөп жер бетин, кадырын калктын баяндап какениң жазган термесин, ойдуңду чүйүм берметим, ооматка бөлөп жер бетин, Осмонкул деген бир уулуң оргуштап төккөн термесин, ырыстуу чүйүм берметим, ыйманга бөлөп жер бетин, ыйлаша тукса мөгдөшүп Ысмайылдын термесин, ардактуу чүйүм берметим, арууга бөлөп жер бетин, азыркыдан көрө албай Машыкеңдин теңдешин, байлыгым чүйүм берметим, бакытка бөлөп жер бетин, балдарың академиктер билими бийик жердесин, ак калпак элим бүт билет, алы кулдун ырлары аруулукка теңдешин, сыймыктуу чүйүм берметим, сыйлыкка бөлөп жер бетин, спортчуларың таанытты Сары Өзөн көркөм жергесин, ажарың көрктүү берметим, асылга бөлөп жер бетин, ала тооңдун койнундан алтын кепти кураса, акынга кантип эргүү келбесин, толкуса талант чүйүмдө топ шайыр кантип бербесин, башкасын айтып не кылам, кыргыздын өңү деп билет Сүймөнкулдун келбетин. Батырың гана төрө кыздардын, батырын төрө уулдардын, Сары Өзөн чүйүм койнуңда сары алтын болуп нурдандым, батырдын баарын койнуңаң эми бакытын сесчи жыргалдын, а бирок кээде жашырбай марманын тарттың муңдардын, дарханым чүйүм Сары Өзөн даамын бир сесчиң ырлардын, орунун бош калтырбай мордоңон чыккан бир кезгиң Осмонкул Ысмайылдардын. Чоң рахмат. Сары Өзөндүктөр аябай бир кубана турган бир тарыхый инсандарды кошкон бир өзгөчө терме болуптур. Чыгармачылык ийгилик кааламакчыбыз. Баары айтып калбадыкпы, энелик мээрим ойгонуп кетет депчи, андыктан эне катары, кыргыздын кызы катары ушу жакшы термелерди күтөбүз, тарбиялык, адеп ахлактуу элибизди ыр менен тарбиялайбыз. Андыктан буюрса ошол ырларыңызды күтөбүз. Чыгармачылык ийгилик кааламакчыбыз. Убакыт бөлүп атайын келип бергениңиз үчүн да ыраазычылык билдирмекчибиз. Бир жакшы сөзүңүз менен жыйынтыктайланды. Чоң рахмат, сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Ошо аз да болсо биздин талантыбызга
мындай салым кошуп чакырып эл менен тааныштырып атканыңыздарга элибизде тынччылык болсун, ар бир адамдын жүрөгүндө ыйман болсун, ар бир үй бүлөгө бакыт каалайбыз. Эң башкысы ден соолук болсун. Кыргызыбыздын маданияты өркүндөп өсө берсин. Маданият аркылуу көп бийиктиктерге жетсек болот. Маданият жок мамлекет болбойт деп айтат го. Ошол сыңары маданиятыбыз өнүгүп, мамлекетибиз өнүгүп, тынччылыкта, барчылыкта ушинтип жүздөшүп жүрө берелик. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Конкурс жүрүп жатат азыр. Андыктан Жамайканын өзүнүн Инстаграмда баракчасы бар. Жамайка Токонова деп издесеңиздер болот. Ушул жерде дагы добуш берип, буюрса алдыга сүрүп алсак болот. Андыктан чыгармачылык ийгилик. Бешөөнүн бири болуңуз буюрса. Чоң рахмат. Конкурста жеңүүчү болушуңузга дагы кызыктарбыз, тилектешпиз. Андыктан ийгилик каалап бүгүнкү жагымдуу маанай эфирин аяктамакчыбыз. Буюрса кийинки уктуруулардан жолукканга чейин коштошмокчу. Сиздер менен мен Салтанат Асанбекова болдум. Кийинки уктуруулардан жолукканга чейин ассаламу алейкум.